Учурдагы өлкө башчысы Садыр Жапаровдун ата-бабаларынын сөөгү Жалал Абад областынын аймагында коюлган. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирген жайы бар. Ага улай өзүнүн көз өткөндө сөөгүн кичи мекенинде ата-энесинин жанында койгула деп жакындарына керезин айтып жүргөнүн да кошумчалады. Ошентип агынан жарылган атайын кызматтын төрагасы Жалал Абадтагы иш сапарында өзүнө жана өлкө башчысына тиешелүү бир катар фактыларды ачыктады. Ошондой эле Сузакта көчө тегүү маалында жаңгак тууралуу тарыхты өз ордуна коюу демилгесин көтөрдү. Тактап айтканда грек жаңгагы эмес, кыргыз жаңгагы деп атоого убакыт келди дейт төрага. Жашыл мурас улуттук программасынын алкагында Сузак районунда 100 гектар жерге 40 000 көчөт, ал эми Ноокенде 300 гектар аянтка 120 000 көчөт отургузулуп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев көчөттөр тигилип жаткан аймактарга барып, Кыргызстандын климатын жакшыртууга жасалып жаткан кадамдарды өз көзөмөлүнө алып, тигилген көчөттөрдүн андан ары көктөп кетишине шарттарды түзүүдө. Мамлекет башчысынын тоолорду токойго айландыруу демилгеси аймактарда кандай ишке ашууда? Акылай Карабаева жеринен айтып берет. Балдарыма айтам да, мени ушу айылдагы мүрзөгө атам менен апам жан апарып коесуңар депчи. Байларды, бийлерди, эл башкарган адамдарды алып келип ушу Арсланбакка койчу. Өлкө башчысы Садыр Жапаровдун ата-бабаларынын сөөгү Жалал Абадка коюлган. Бул тууралуу УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Жалал Абадтагы иш сапарында атайын кызматтын башчысы өзүнө жана өлкө башчысына тиешелүү болгон бир канча фактын ачыктады. Мына Фергана өрөөнүнөн, так, мына Кыргызстандын барлык булуңгучтарынан мурда бул дүйнөдөн өткөн баягы ата-бабаларын, даңктуу адамдарды, хандарды, даңктуу адамдарды, байларды, бийлерди, эл башкарган адамдарды алып келип ушу Арсланбакка койчу. Мага айтып берген, Садыр Кожоевич өзү лично айтып берген, Садыр Кожоевичтин дагы канча бир ата-бабасы Арсланбакка алып келип коюлган экен. 4-чү деди. Жок. Ооба, 4-чү, 5-чи. Анан 7-чи ата-бабасы мына бул эмеге Кротко коюлган экен. Айыбулакка коюлган экен. Садыр Кожоевич мына биздин президентибиздин ата-бабаларын көлдөн өткөн кадыр бартуу кишилерди алып келип ушу Арсланбакка коюшчу. Камчыбек Ташиев дагы көзү өткөндө өзүнүн сөөгүн Жалал Абадка койгула деп жакындарына айтып жүрөрүн билдирди. Ал үчүн кичи мекенине ата-энесинин жанына коюлганы маанилүү экенин кошумчалады. Эгерде мен ушу дүйнөдөн өткөн болсом, мени айылга апарып, айылдагы мүрзөгө койгула деп айтам да. Балдарыма да ушуну суранам. Айтышат да, жок, сиз эми дейт, мынерде ошол жалаң мамлекетке чоң кызмат кылган, башка кылган адамдардын өзүнүн чоң мүрзөсү бар. Ошол жерге калтырса керек. Мына деп ошентишет да. Мамлекетте көптөгөн эмелериңиз бар. Мамлекетибиздин кыргыз элинин баатырысыз, ошол жерге калтырса керек сизди дейт. Мен айтам, жок деп. Эми адам өткөндөн кийин сүйлөй албайт да өзүчү. Айта албайт. Ошо керез болуп айтылып калсын деп башынан айтып кетем да мен жүрөм да. Кудай буйруп, Алла Таалам насип этип бир күн биз да өтөбүз. Кайсы бир күндөрү да. Ошондо балдарыма айтам да, мени ушу айылдагы мүрзөгө атам менен апам жан апарып коесуңар депчи. Атам менен апамдын жанында өзүм ушу алып койгон жер да бар. Мен ар дайым Молдекеге айтам. Молдеке ошол жерди эч кимге бербе депчи. Ушундай. Атайын кызматтын башчысы улуттук баалуулуктарга тарыхый атын кайтаруунун убагы келгенин кошумчалап кетти. Алсак грек же түрк жаңгагы эмес, кыргыз жаңгагы деп атоого чакырды. Анткени Кыргызстандагы эң чоң токойдун жаңгактары дүйнөгө тараганын билдирди. Миңдеген жылдар ушу жаңгак бизде өсүп турган. Бул дүйнөдөгү эң көп плантация жаңгагы. Так. Анан ушул жаңактан тарап отуруп, дүйнөгө тарап отуруп, анан и грецкий да болду, и турецкий да болду, испанский да болду, и венгерский да болду. Ушинтип отуруп жаңактар тарады. Бирок на самом деле дүйнөгө бул жаңак бизден тараган, кыргыз жаңгагы. Мындан ары биз ушуну мындай баягы грецкий, тияк бияк, турецкий дебестен, муну биз кыргыз жаңгагы деп аташыбыз керек да. Кыргыз жаңгагы деп аташыбыз керек. Айрыкча муну аташтын, муну кылыштын негизги маселе жергиликтүү бийлик органдары, мына губернаторлор, акимдер, МЧС, токой чарбалары, макулбу? Мындан ары мунуну грецкий, брецкий дебестен, бул кыргыз жаңгагы. Өзүнүн аты менен кыргыз жаңгагы деп айтышыбыз керек. Бул ошондо биз тарыхка кайтып келген болобуз.
ошондо биз тарыхка ошол өзүнүн баасын берген болобуз. В стране реализуется национальная программа «Жашыл Мурас» по увеличению лесных площадей, которая направлена на повышение нашего потенциала по поглощению выбросов парниковых газов. По программе ежегодно высаживаются до 8 миллионов зеленых насаждений. Кыргыз Республикасынын Жашыл Мурас улуттук компаниясы ишке ашыруу жана акцияларды уюштуруу алкагында областтын Сузак районунун Барпы айыл аймагында көчөт отургузуу үчүн областтык күч түзүмдөрү сапка тизилди. Жашыл Мурас улуттук программасынын алкагында Сузакта 100 гектар жерге 40 000 көчөт отургузулуп жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев бул аймактан кабар алып, өзү дагы көчөт экти. Көчөт тигилген аянт тосмолонгон. Алдыда 3 ай ичинде тамчылатып сугаруу системасы курулмакчы. Бул үчүн 37 миллион сом каражат керектелет. Күнү түнү иштеш керек. Силерге финансы жактан жетеби жетпей атат. Жетпесе айткыла. Канча акча керек айткыла, биз таба берели акчасын. Чтобы тартынбастан жана кысылбастан ушул жер раз эгилгенден ушул жер өнүп кетиш керек. Бул жер жанагы биз ар дайым ушундай субботиктерди өткүзгөндө, мындай талтыректер эккенде эгебиз дагы анан кийин эсе чыгарып калтырып коебуз да. Муну компания ишине болбош керек. Бул ушул жер 100 гектар жер жанагы төбөлүккө кала турган токой болуш керек. Ошондуктан бир дагы түү курабаш керек. Эгер курап калгандар болсо сразу алмаштырыш керек. Ошондуктан бул жерге атай адамдарды бөлүп берип, иштетип, түнү күнү карап, бул деле көчөттөр деле азыр эгилип отурган көчөттөрдүн баардыгы жаш баладай кичинекей нерсе да. Кичинекей жаш баладай нерсе. Буларга мындай кылыш керек, жашлап караш керек, жанагы орусча айтканда уход кылыш керек буларды. Суга сынган тамырларды тазалаш керек. Тамырларды тазалаш керек. Азыр мына кычкачкан болуп калат. Биз кичинекей маалда муну ата бычак менен кесип жерем, балта менен кесип жерем. Сузактагы көчөт эгилген 100 гектар жер толугу менен Каралма Токой чарбасына өткөрүлүп берилет. УКМК төрагасы бул аянтты көзөмөлгө алууну Токой чарба кызматкерлерине жана жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө милдеттендирди. Көчөттөрдү эккенден кийин уже сугаруу жагы бул жергиликтүү бийликтерге көбүнчө жүктөлөт. Жергиликтүү бийлик бирок алардын да кыйынчылыктары бар. Себеби бул багытта бюджетке акча каралган эмес. Бул жактан кыйла эле кыйынчылыктар бар да. Биз эктик деп бир канча чыгымдарды чыгарып атабыз. Бирок кийин өстүрүү маселеси аябай курч турат. Жашыл Мурас улуттук программасынын алкагында Ноокендин Тосколата Токой чарбасында 300 гектар жерге мисте бадам көчөттөрү отургузулуп жатат. Жайык жерди токойго айлантуу максатында мында 150 гектарына мисте, калганына бадам көчөттөрү отургузулган. Ноокендеги көчөт отургузуу өнөктүгүнөн УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев кабар алды. Мунун ушуйдан ушундай кылып үйгөбүз, Салафан менен эгиш керек го бул жерди. Салафанды алып коёт. Салафанды алабыз. Салафанды алабыз, топтоп шашпай. Жер даярдап. Жерди даярдап. Салафанды алабыз, Оппа, мына. Турабы? Кол менен эгиш керек. Жаштарга өсүп кетсин деп, Кечине суу куюш керек. Көп куйба. Токтоп тур. Сууну да азыраак куюш керек. Бугач. Кол менен мындай куюш керек. Шарылдатып куюп, эме кылып болбойт. Болду. Көп куйба. Болду. Мына эми Кудай кааласа өсөт ушул да. Мына жакшырган өсүп кетет. Сон болдубу? Өзгөчө кырдаалдар министрлигине караштуу Токой кызматы 2024-жылы 1650 гектар жерге көчөт тиккен. Ал эми 2025-жылы 2,5 гектар жерге көчөт отургузууну пландалган. Бул демилге Жашыл Мурас өнөктүгүнүн алкагында жайык жерлерди токойго айлантуу жана жаратылыш кырсыктарынын алдын алуу максатында иштелип жатат. Бул жерге биз көчөттүн 2 турун отургузуп жатабыз. Бул негизинен 150 гектары бадам көчөттөрү жана 150 гектары мисте көчөттөрү. Эмне үчүн биз бул көчөттөргө токтолдук? Себеп дегенде бизде бүгүнкү күндө Токой кызматында негизги принцип отургузган ар бир көчөтүбүздүн жана өнүмдүүлүгү. Бул жерде суу жок. Ошондуктан бул бадам менен мистенин тамыры 18 метрден 20 метрге чейин тереңдикке кетет. Жана баягы
ынымдуулукту өзү издеп таба алат. Ошондуктан баягы көп сууну талап кылбаган үчүн биз бадам менен мистени ушул жерге отургузууну чечкенбиз. Белгилей кетсек, Жалал Абад облусунда токойлордун жалпы аянты 290 000 гектар. Анын ичинен басымдуу бөлүгү жаңак токойдун аянты 33 000 гектар жерди ээлейт. Ал эми мисте өскөн аймак 28 000 гектар болсо, калганы алма, алча, долоно жана башка дарактар өсөт. Акылай Кырабаева, Күндеми жыйынтык программасы үчүн.